Assalamu alaikum dostlar. Bugün Amerika'da 9 may abdan çoğun bayramlardan biri. Bu 9 may bolboso жашоо кандай болоорун эч ким билбейт. Bayramыңыздар менен чакан видеобузду баштайлы достор. Мен дагы өткөндө айткам, бир кенен 5 сааттык видеону тартабыз. Ушул видеонун ичине болгон суроолорго жоопторду издейбиз деп. Эң негизгиси эмнеден баштагым келет достор. Могул жерде беседка бар экен, ошол беседканы көздөй акырын барабыз дагы. Мен Америкадагы кризис жөнүндө сөздү баштагым келип атат. Анткени көптөгөн мекендештер айтып атпайбы азыр Америкада чоң кризис болуп атат деп. Бул кризис Америкада гана эмес, бул Европада да болуп атат, и Россияда да болуп атат, и Кыргызстанда да болуп атат. Кризис деген кимге көбүрөөк таасирин тийгизип атат достор. Бул кризис дегенди кимдер көп байкап жатат. Америка Кошмо Штатында көп жылдан бери жашаган биздин мекендештер бар. 15 жылдан бери, 20 жылдан бери жашаган мекендештерибиз бар. Алар көптөгөн нерселерди кредитке алып коюшкан. 400 миң, 500 миң, өткөндө да уктум, бир жаш үй бүлө 700 миңге кредитке үй алып коюптур дейт. 3 машина бата турган гаражы менен. Ошондой кишилерге ай сайын баягы төлөмдөрдү төлөп туруш керек. Кээ бир кишилердин төлөмдөрү ай сайын $4000, $5000, $6000, $7000 чейин жетет. Ошол кишилер деген азыркы таап аткан маянасы кичине ылдый түшүп калган үчүн кичине оорчулукту сезип атышат. Жаңы келип жаткан Америкага азыркы учурда келип жаткан биздин жаштар, биздин жигиттер, биздин карындаштарга кризис көп деле билинбеши мүмкүн. Эмне үчүн деп сурашыңар мүмкүн достор. Анткени мен жакында бир мекендешим менен сүйлөштүм. Мага дагы абдан көп жаштар чалып турат, үй бүлөлөр чалып турат. Жаңы келдик, көптөн бери жашайбыз деп ар кайсы штаттан чалып турат. Жакында эле бир иним менен сүйлөшсөм, ал айтат: "Алмаз байке, силер кайсыл кризис жөнүндө сүйлөшүп атасыңар?" дейт. Мен кризис дегенди көрө эле элекмин, уга элекмин дейт. Анткени келгениме бир жарым жыл болуп калды дейт. Азыркы учурда пикап трак айдап, машина ташып иштеп атам дейт. Менинки азыр бир жумалык маянам $1200 $1500 чейин деп айтып атат. Анан айына бир $5000, $6000 чейин таап коюп атам Алмаз байке дейт да. Анан мен деген Кыргызстанда жашап жүргөндө бир $100 бой купюраны эч качан кармап көргөн эмесмин дейт. Бул жака келип жумасына $1200, $1500 таап, айына $5000ден $6000 чейин тапканда ушунчалык шок болуп атам дейт да. Мага баары жетиштүү болуп атат. Өзүм жаңгызмын, бойдокмун дейт. Кризис деген сөздү түшүнбөй атам деп айтып аткан жигиттер болуп атат. Анан азыркы учурда грин картанын жыйынтыгы чыгып, көптөгөн мекендештер утуп атат, мага да чалып атат. Анан алардын арасынан дагы айткан мекендештер болуп атат. Эмне деп айтып атышат? Биз грин карта оюнун күттүк эле, жыйынтыкты текшерсек утуп алдык деп атат. Бирок азыр өзүбүзгө келгенде коркунуч сезими пайда болуп атат дейт. Арасында жаңгыз бойдок карындаштар бар, бойдок иничектер бар, анан үй бүлөлөр бар да. Арасында 2ден, 3дөн, 4дөн, 5ден бала чакалуу үй бүлөлөр бар. Алар айтат: "Алмаз байке, бизде коркунуч сезими пайда болуп атат" дейт. Мен баарыңыздарды түшүнөм. Мен дагы Америкага келатканда коркунуч сезими болгон 2013-жылы. Анткени мындай да, бул алыс жер, бөтөн жер, тил билбейбиз деп, таанышыбыз жок деген мекендештер көп болуп атат. Бирок ошол мекендештердин бардыгына айтып кетер нерсе, башында каалаган мамлекетиңерге барбагыла, коркунуч пайда болот. Бирок ошол жакта бир топ убакыт жашап, тил үйрөнүп, документтериңерди тактап бүткөндөн кийин мына мыякта дагы мына бир ит жүрөт. Бул эч кимге тийбейт. Америкада деген бул иттер ушинтип жүрө берет. Жаныңа келет. Мына мен жаныма келди. Эркелеп туруп кетип калат. Ошон үчүн достор, коркунуч болбосун. Бул жака келесиздер, анча-мынча убакыт өтөт, адаптация болосуздар, жакшы бир жумуш табасыздар, тил үйрөнөсүздөр,
үй аласыздар, бизнес ачасыздар, кийин балдарыңыздарды мектепке окутасыздар. Мен деген дүйнөнү титиреткен университеттерде окутасыздар дагы. Анан ушул күндөрдү эстеп, достор, абдан күлөсүздөр, тамашалайсыздар. Анда эмне кылалы, достор? Көптөгөн темалар жөнүндө сүйлөшөбүз. Бул видео 5 саатка чейин, 6 саатка чейин кетиши мүмкүн. Анан кээ бир кишилер айтып калат магачы, Алмаз байке, видеолоруңузду кыскача тартсаңыз депчи. Кыска видео, кыска маалымат. Узун видео, узун маалымат. Ошон үчүн шашылыш жок. Менде абдан убакыт көп азыр. Бүгүн видеону баштап атабыз. Бүгүн бүтпөй калсак эртең тартабыз, болбой калса бүрсү күнү тартабыз дагы. Ошентип, бул видеону көргөн мекендештерибиз өзлөрүнүн берген суроолоруна толугу менен жооп алат го деген ойдомун, достор. Анда кеттик, бул жакка барып, кызым ойноп атат. Кызымды ичине природага алып чыккам. Күн сайын эле үйдө камалып жатат. Бүгүн погоданы өзүңүздөр көрүп атасыздар, абдан сонун погода. Азыр могул жерде баарыңыздар билген кичинекей красавица кызым бар. Салимушка деген, мына мыякта дагы бирөөнүн ити жүрөт, балдарга тийбейт. Кана, Салимушка, келчи мыяка. Мына могу Салимушка деген кызым. Мекендештерди. Кандайсыңарды? Кандайсың? Окуң жакшы болуп атабы? Окуң жакшы болуп атабы? Ой, жок, мен сенден сурап атам. Окуң жакшы болуп атабы? Жакшы окуп атасыңбы? Кудай буйрса, мына кызым бир 2,5 жумадан кийин каникулга чыгат. Ошондо Чикагону кыдырабыз, Нью-Йоркту кыдырабыз, көптөгөн жакшы жерлерге барабыз. Анда ойной коёнда. Достор, ошондой кылалы. Азыр темага бөлүп алып, баардык суроолорду карап чыгабыз. Эң негизги бир главный тема, бир грин карта жөнүндө баштагым келип атат. Грин картаны мен толугу менен айтып берем. Кантип ойнойт, эмне нюанстар болот, кантип текшерет, уткандан кийин эмне кылыш керек, этаптарын бүт баарын түшүндүрүп берем, жалпак тил менен. Андан кийин башка темаларга өтөбүз. Америкага келген трак жумушу, такси жумушу, кандай жумуштар бар деп сурай берет. Негизинен алганда, достор, Америка деген ушул эле биздин планетада жайгашкан бир мамлекет. Көбү ойлошот экен, бул башка галактикадагы деп. Кандай жумуштар бар деп. Кыргызстанда эмне жумуштар болсо дагы, Америкада бар, Россияда, Европада эмне жумуштар болсо, баардык жумуштар бар. Анда теманы баштайбыз. Азыр кичине мияка жайгашалы. Бая кызымды кичине бул жакка ойнотоюн деп, анча-мынча соок, тортторду алып келгенбиз. Курсагын тогузуп коюп, видеону улантабыз, достор. Анда кеттик. Бул азыр тартып жаткан видеонун арасына дагы Мексика темасы дагы болот, достор.
мен 2013-жылы бул Америка Кошмо Штатына келгенде Мексикадан адамдар кирет экен деген нерсени уккан эмесмин. Бул Мексика темасы акыркы 1-2 жылда актуальный болуп атат. Дүйнөдө эмне деген калк болсо, эмне деген элдер болсо, ошо Мексикадан кирип атышат. Буквально 1 жыл мурун, 1,5-2 жыл мурун Мексикадан кирүү бул абдан оор жол болчу. Азыркыга чейин деле оор жол. Мен ошол Мексика аркылуу киргиле деп эч кимге айта албайм. Мурда кандай эле? Мексикага жеткен адам көптөгөн расходтор болчу да, көптөгөн расходтор болчу. Андан тышкары бул адамдар машина сатып алып, ошо машина менен границадан өтөбүз деп, 2 попытка, 3 попытка, 8 попыткага чейин жасап, кээ бирөөлөр өтүп, кээ бирөөлөр өтө албай артты көздөй кетчү. Даже бул границага киргенден кийин дагы бир дагы документин бербей, алып калып, кээ бир кишилерди 1 айга, 2 айга, 3 айга, 6 айга чейин кармап, үй бүлөлөрүн 2ге бөлүп, кийин Мексиканын территориясына киргизгенде дагы колдоруна бир браслет салып, бир телефондорду берип, силер тартып турасыңар, бизге жөнөтүп турасыңар дечү. Анан акыркы учурларда бул жеңил болуп аткан себеби CBP One деген бир программа чыккан да. Көп адамдар билишет. Ошо CBP One деген программа кандай иштейт? Бул деген Мексиканын территориясына кириш керек, бир гостиницадан орундук алыш керек. CBP One деген бул Мексиканын баардык эле территориясында тарта бербейт. Бир границага жакыныраак жерге келиш керек. Телефон дагы абдан күчтүү болуш керек, интернет абдан жакшы болуш керек. Анан ошол CBP One аркылуу үй бүлө болсо, үй бүлө, жаңгыз киши болсо, жаңгыз киши заявка тышташ керек болчу да. Заявка тыштап, жанагы офицер менен жолугуш керек болчу. Анан бир 2 жумадан кийин ошол офицер бир 5-6 пункт бар, ошонун бирөөсүнө чакырат. Мынчанчы күнү саат мынчада келгиле деп. Келгенден кийин азыркы учурда биз көп угуп жатабыз, ашып кетсе бир 4 саат. 4 сааттын ичинде отпечаток алып, ар кандай сүйлөшүүлөр жүрүп, андан кийин поручитель болсо бир дагы документти алып калбай, анан киргизип атат. Мурда деген Мексика менен келген киши social security жана разрешение на работу деп ошондой карточкаларды алгандары болсо керек. Бирок 9-10 айдан кийин 1 жылга чейин барып алчу. Азыркы учурда ошо CBP One менен ким кирсе, 1 жумадан кийин правасын алып атат. 2 айга чейин жетпей, определенный бир суммасы бар экен, $400 бирдеме төлөсө, и ошол разрешение работасы менен анан social security карточкасын алып атат. Анан болгону процессин күтүп атат. Анан значит бүт документтер болсо, правасы болсо, СДЛге деле тапшырып, уже экзамендерин жакшы тапшыргандан кийин тракта деле иштесе болот да. Ошондой жаңылыктар бар. Анан могу 11 майдан баштап Мексика жабылат экен, Мексика аркылуу кишилерди киргизбейт экен дегенде сөздөр чыгып атпайбы? Андай бул туура эмес. 11 майда наоборот дополнительно бир CBP One'га окшогон бир программаны ойлоп чыкканчат. Анткени CBP One жакшы иштей албай, кээ бир кишилер ошо заявканы бере албай, ошол жакта 1 айдан бери, 1,5 айдан бери кыйналып атканын билип, Америка Кошмо Штаты жаңы дополнительный дагы бир программаны киргизип атат. Ошол программа аркылуу дагы офицерге жолугууну назначать этип, анан баягы границага келип жумуштарын бүтүрүшөт экен деген сөздөр болуп жатат, достор. Эми бул Россия гражданиндери примерно алганда, биздин дагы көптөгөн жарандар Россия граждандыгын алып коюшкан да. Ошол адамдарга Мексикага жетиш абдан жеңил болуп жатат. Анткени алар деген Мексикага келатканда посольствого барып виза албайт. Алар болгону интернетке кирип туруп бир 10-15 мүнөт ичинде мультивиза дегенди алат экен дагы Мексикага түз учуп келип атышат. А кээ бир өлкөнүн жарандары, например, Кыргызстандан Мексикага келиш үчүн атайын бир посольствого барып, аяктан анан туристтик виза аштырыш керек. Ошону аштыра албаган көптөгөн Кыргызстандагы мекендештер азап тозоктун баарын көрүп, бир виза ала турбаган мамлекетке келип, андан 10 чакты мамлекетти өтүп, аны дагы бир самолет менен учуп кетсе бир жөн, же болбосо бир автобуска отуруп алып, ошол өлкөлөрдү баарын өтсө бир жөн, анан баягы сууларды кечип, джунглелерди ашып, баягы токойлорду, ар кандай кыйынчылыктарды, тоолорду ашып, анан кыйынчылыктардын баарын көрүп, анан Мексикага жеткен мекендештердин дагы видеолорун көрүп жүрөбүз.
Мурдагы учурда өзүңүздөр билесиздер, азыр Америкада блогер болуп, көптөгөн мекендештерге маалымат берип жүргөн Кыргызка в Америке каналы бар карындашыбыз дагы өзүнүн жолдошу менен Мексика аркылуу кирип, 6 ай ошол жакта жатып, анан кийин ошо Америка Кошмо Штатына киришкен. Ойлорубузду айтып койдук Мексика боюнча дагы. Эми толук болобу, толук болбойбу, бир общий оюбузду айттык. Анда видеобузду улантабыз. Бул жакта дагы Салимушка бизди күтүп отурат. Салимушка, эмне кылып атасың? Мультфильм көрүп атасыңбы? Мына бул жакта дагы бир үй бүлө отурат биздин жаныбызда. Биз болсо бул жакка келип кичине анча-мынча соок-пок, көп деле даярдык жок. Салимушка. Келе колду. Мультфильм көрүп отурдуңбу? Мультфильм көрүп отурдуңбу? Мына Салимушкам көп дагы балдар менен сүйлөшүп калсам айтат. Алмаз байке, сизди эч ким деле тааныбайт. Могу Салимушка десе баары тааныйт, анан Кызыл Машка десе баары тааныйт дейт. Салимушка. Бул эс алуучу жерге келгенде бир эки теманы козгоп койдук. Анан грин карта жөнүндө ушул жерден тартайын деп кайра ойлондум, достор. Бул грин карта темасын көптөгөн мекендештер билип калды, бирок билбеген мекендештер дагы көп. Ошон үчүн үйгө жакындаганда бир жакшылап ойлонуп, жалпак тил менен чайнап, Салимушканын оюнчуктарын тизип коюп, бул атасы, бул энеси, бул балдары, ким ойносо болот, кандай нюанстар бар, шансты кантип көбөйтүш керек, ошолордун баарын ошо үйгө жеткенде тарталы деп чечтим. Эмне үчүн мен деген ушул 5-6 сааттык видеону тартайын деген ойго келдим. Өткөндө баягы 1 ай мурун жумушту баштап аткан учурда ойлонуп көрдүм. Бир теманы алабыз дагы ошого видео тартабыз. Например, мектеп маселеси жөнүндө бир чакан видео тарттым, ал жөнүндө түшүндүрүп бердим. Ошол видеонун астына мекендештер комментария жазганда башка теманы сурашат. Например, садик темасын сурашат. Макул деп туруп анан бир определенный убакыттан кийин садик жөнүндө бир чакан видео чыгаргам YouTube каналга. Ал видеонун астында комментария башка бир теманы сурашат да, например, туристик виза жөнүндө маалымат берип коесузбу деп. Ошон үчүн ушундай чечимге келгем. Ушул бир кенен 5 саат болобу, 6 саат болобу, 7 саат болобу, ушул видеону тартып, мекендештер берип аткан суроого жооптордун баарын киргизсек, мага берилип жаткан суроолор азаябы деген ой менен тартып жатам. Анткени мага күн сайын 50, 60, 80 мекендештер жазып турат, чалып турушат, ар кандай суроолорду беришет. Мен азыр көбүнчө учурда YouTube каналга көп көңүл бурбай, Instagram каналга көп көңүл бурбай, TikTokко көп көңүл бурбай, болгону Telegram каналыбыздан көптөгөн маалыматтарды берип, ошол жактан түз эфирлерди кылып, аяктан жакшы жери үн менен суроолорду беришет. Бир 40ка жакын, 50ге жакын мекендештер кошулуп алып, анан биз үн менен жооп беребиз да. Ошондо ар кандай суроолор келет. Анан кээ бир мекендештер да айтып калат: Алмаз абанын нерви мындай күчтүү экен, кайталанма суроолор келет, ошолорго ар дайым жооп берет деп. Мен деле ошондой суроолордон кээ бирде тажап кетем, достор. Ошон үчүн ушул видеону чыгарып жатабыз. Азыр үйдөгүлөр кичине эс алып алса, бир 5-10 мүнөттөн кийин анан үй жакты көздөй барып, видеобузду улантабыз. Көптөгөн мекендештер блогерство жөнүндө да айтып бериңиз дейт. Кантип ушул блогерствону баштадыңыз, эмне үчүн ушул блогерствону баштадыңыз, эмне менен тартасыз, кандай камераларды, кандай дрондорду колдоносуз дейт. Мен ошол колдонуп жаткан, кээ бирөөлөрүн колдонбой деле калдым. Баягы убакыт жокут болуп атпайбы? Ошол камераны, мына биринчи могу телефон менен тарта баштагам, анан мындай камера алдым, мындай дрон алдым, мындай камера алдым деп, ошол алган камера, дрондорду баарын, телефондордун баарын сиздерге көрсөтүп, анан бир чети оюм, ошо блогерлик жумушту кыла турган мекендештерибиз көп болсо экен дейм, мекендештер көбүрөөк маалымат алса экен дейм, бул Америка Кошмо Штатына келгенде кыйналып калбаса экен дейм. Анткени биз дагы бир
определенный убакта келгенбиз да, көптөгөн мекендештер келгенбиз. Ошондо бир чытырман токойдун ичине кирип кеткендей болгонбуз. Көп маалыматты билбестиктен көптөгөн туура эмес иштерди кылып алганбыз. Мен, например, баягы айдоочулук күбөлүк алгандан кийин жеңил машинага трака тапшыргым келген да, анан ошол трака 6 ай күтүшүм керек экен деп мен жүрө бергем экзамендерге даярданып. Көрсө, жөнөкөй права алгандан кийин трака эртеси күнү экзамен баштаса болот экен. Эгер таксиге иштейм десең, таксиге баягы опыт алгыча Нью-Йоркто 6 ай, Чикагода 1 жылга чейин күтүш керек экен деген нюанстар бар да. Кудайга шүгүр, азыр Америкада саналуу болсо дагы, могу 10 манжа менен санасак дагы блогер жигиттер, карындаштарыбыз, инилерибиз чыгып келатат. Ошого дагы сүйүнүп калам. Ошо жакында Чикагога барганда Өмүрбек деген иним менен жолугуп видео тартканбыз. Жакшынакай видеолорду чыгарып атат. Менден дагы ар кандай кеңештерди сурап калат. Анан мен айтам, эгерде мен Чикагода жашасам, укмуш видеолорду чыгармакмын. Анткени аякта мекендештер көп. Мен азыр жашап аткан Колумбуста бир дагы кыргыз кошунам жок. Эгер кыргыздарды көрөм десем, мен где-то 1,5 саат, 2 саат ылдый түшүп Синсинати шаарына барышым керек. Аяка барганга да убактым жок болуп калат. Бирок астыда жакшынакай күндөр бар, пландар бар. Бир Нью-Йоркко барып, ошо Нью-Йорктогу мекендештер кезиге турган атайын площадка бар экен. Ошол жака барып, мекендештер менен кезигип, жакшынакай видеолор тартып, Синсинатиге барып, Синсинатиде дагы көп тааныштарым бар. Баягы биз анча-мынча маалымат берип жүргөн жигиттер да келген. Ошо Синсинати шаарынын түндүк жагында кыргыздар көбөйүп бартат. Алмаз байке, келиңиз, видео тартабыз деп калат. Чикагодан чакырган мекендештер бар. Кээ бир мекендештер менен трак айдап кетип баратканда кезигип калсак, чакан видеолор тартып атабыз. Ошон үчүн бири-бирибизге жардам беришибиз керек, бири-бирибизди сүйрөшүбүз керек. Эми Американын жаман жери жок. Эгер жаман жактар да болсо керек, биз бирок аларды көрмөксөн болушубуз керек, кабыл албашыбыз керек. Баягы политика бул өлкөлөрдүн арасындагы ар кандай иштер болуп турат да, аларга биз көңүл бурбашыбыз керек. Эң негизгиси бул жака келип, Америкага жакшылыгын алып, балдарга жакшынакай тарбия берип, балдарың эми англисче сүйлөсө жаманбы? Кийин баягы дүйнөгө эшик ачылып атпайбы? Күчтүү специалисттер чыксын, IT специалисттер чыксын, бизнестерди ачсын, байысын. Анан ошол салымын Кыргызстанга кошсун деген эле ой. Достор, видеону улантабыз, шашпаңыздар. Кээ бир мекендештер мен тарткан видеолорду чоң телевизорго коюп, анан үй бүлөлөрүбүз менен көрүп калабыз деп айтат. Менин катталуучуларым арасында азыр YouTube'да 58 000 болдук. 58 000 катталуучулардын арасында 2 класстан баштап 100 жашка чыккан аталар, апалар бар. Баарыңыздарга ден соолук, ийгилик, колдоо көрсөткөнүңүздөр үчүн абдан чоң рахмат. Мен дагы ошо YouTube каналыма көптөгөн кишилер дагы көп көрбөй калды акыркы күндөрү. Анан мен анализдердин баарын карап турам да, ашып кетсе көргөн кишилердин бир 35-40% катталат, 50-55-60% катталбай көрүшөт. Эгер ошол мекендештер биздин жасап аткан ишибизди кичине колдоп, баягы артисттер деле концерт бергенде элдер кол чаап турушат да, анан кол чапса сүйүнүп, жакшылап ырдайт, жакшы программаларды чыгарат. Эгер кол чаппаса, кишилер келбесе, анан алардын да настроениясы түшөт да. Биздин дагы настроенияны түшүрбөй, каналыбызга катталып турсаңыздар, мен дагы көп суранбайм. Ар кимдин өзүнүн ою, бирок мен мындай бүгүн суранып атам. Катталып койсоңуздар, биз дагы мындан күчтүү силерге мотивация берип, жакшынакай видеолорду чыгарып, маалыматтарды берип турабыз. Анда мына үй бүлө дагы келип калды. Анда кеттик видео көздөй, видеобузду улантабыз достор. Мына достор, убакыт учкан куш дегендей үйгө да жетип келдик. Кичине анча-мынча шамал болуп атат. Азыр мен кичине блогерликти түшүндүрүп коеюн сиздерге. Мен 2021 жылы бир 17 март беле блогерликти баштагам. Блогерликти баштаган өтө оңой нерсе. Мындай кадимкидей эле телефон менен баштагам. Кадимки эле телефон менен баштап биринчи видеомду чыгаргам. Андан кийин экинчиси мындай жакыныраакта көрсөтүп койсоңуздар болот. Мондай GoPro деген экшн камера бар деп, ушул экшн камера менен кийин видеолорун тарта баштагам, бирок трактан түшөм деп бул
айнегин сындырып арт жагындагы. Анан азыркыга чейин тартса болот. Бул GoPro деген абдан сонун экшн камера. Андан кийинки камера Sony деген камера алгам, бирок кичине начаррагын алып алыптырмын. Бул дагы экшн камера, бул дагы бир жакшы видеолорду тарткан бул камера мененчи. Андан кийинки мага эң жаккан, эң сонун камера азыркыга чейин, бул көп жыл мурун чыккан, бирок азыркыга чейин колдонушат. Күчтүү блогерлердин баары ушул Sony деген экшн камера менен тартышат. Андан кийин DJI-дын мындай камерасы чыккан. Бул экиге бөлүнөт. Мындайда тартсаң болот, же болбосо аккумуляторго кошуп койсоң болот. Ар кайсы жака жабыштырып койсоң, бул дагы абдан сонун камера. Булар менен тарткам. Андан кийин ушул GoPro'm сынып калды деп туруп, кайра заказ берип, анан GoPro'нун экинчисин алгам. Бул GoPro 9, бул болсо GoPro 10. Андан кийин достор, азыркы учурда iPhone менен тартам. Азыр мына iPhone'га тартылып атат. Анан могу камераны алгам. Бул дагы аябай профессиональный, тетиги жарым километр турган жердеги нерсени жапжакын кылып коет. Бул дагы абдан сонун профессиональный камера. Бирок мен бул камера менен бир да жолу видео тарта элекмин. Кудай буйруса, бир жакшы видео тартып сиздерге арнайм деген ойдомун. Анан өзүңүздөр көрүп атасыздар, биринчи жолу блогерлер ушундай микрофон менен колдонот экен дегенден кийин мындай микрофон алгам. Эки микрофон, эки киши тагып алып туруп интервью алса болот. Кудай буйруса, бул микрофонду да колдонуп жакшынакай видеолорду тартабыз. Анан могу дагы менин жакшы көргөн камерам, бул 380 градус деп коет. Insta 360 One X2 дегенчи. Мунун деген эмесин азыр ача берсем, бул дагы абдан узун болуп ачылат. Бул 3 метрге чейин барат. 3 метрге чейин барып, өйдө жактан дрон менен тарткандай болот. Бул суу кирбейт, суунун ичинен да тартса болот. Мен бир видеого кошком, ошондой блогерлик кылып жүрөбүз достор. Эми ушулардын баарын алыш үчүн мен азыр дронумду унутуп калыптырмын. Үйгө барып чуркап барып келейинби, же аны көрүп эле жүрөсүздөр да видеодончу. Эки дрон алгам, биринчисин бир $450 алгам, DJI Mini деп коет. Андан кийинки профессиональный дронду $1200 алгам. Ушулардын баарын кошкондо, по-моему, бир $5000 кетирдим го дейм достор. Силерге жакшынакай видео тарттырайын деп. Жалкоолук болуп атат. Акыркы күндөр бул камералардын бирөөсүн да колдонбой эле, чөнтөккө салып алып эле iPhone менен тартып жүрөбүз. Анда достор, эме кылалы. Булардын баарын азыр мына өзүнчө бир сумкага салып чыккам. Азыр бүт баарын салайын дагы сиздерге дагы бир кызык нерсе көрсөтөйүн анда, достор. Достор, азыр видеонун дагы бир бөлүгүн баштайлы. Азыр булар сиздер көрүп турасыздар. Бул жакта деген биздин комьюнитинин бассейни. Азыр мына күн жылып калды, бассейнге суу толтуруп атышат. Ар жакта тетигил жерде жим бар. Спорт менен займаться этем дегендер ошол жака барат. Биз Amazon'дон бирдеме заказ берсек, ошол жерге келет. Ар жагында турган бул биздин офис. Анан бул жакта өзүңүздөр көргөндөй бир үй турат. 28 квартира бар. Бул жакта болсо дагы бир квартира турат, үй турат. Бул жакта дагы 28 квартира бар. Мен как раз бул үйдө жашайм. Жаныбызда почта бар да. Почта келгенде Америкада почта аябай катуу иштейт. Пошталарды алып турабыз. Булардын баары паркинг. Бул жакта карасаңыздар дагы, бул жакта дагы бир үй бар. Бул жакта дагы 28 квартира бар. Андан кийин бул жакта эң акыркы үй. Бул жакта дагы 28 квартира бар. Ошондо мен оюмча, мо поштаны санасам 100 канча дейт. 108 квартирасы бар, комьюнитиде турабыз. Анан мен неге сиздерге көрсөтүп атам? Ар кандай райондор бар да, Америкадачы. Бул чисто американский район. Азыр мен сиздерге квартира маселеси жөнүндө айтып берем. Мен ар кандай кылып атам, кээ бирде квартира маселесин астыга чыгарып коюп атам, келүүсүн артка кылып коюп атам, бирок баардык силердин берген суроолорго жооп беребиз. Анан мен өткөндө бир видеодо ушул кичинекей жакшы көргөн аппаратты сиздерге көрсөттүм эле. Бул эмне Алмаз байке деген сиздер. Бул деген жана эмне деп коет? Монун атын эмне деп койчу эле, мен жакшы билбей атам. Скутер деп койбу. Мына мен деген операторум да мага жардам берип атат. Өзүңүздөр билсеңиздер, азыр бул видеолордун баарын тартып аткан менин жубайым тартып атат. Анан ушул комментария жазып, менин жубайым жакшы тарттыбы, жаман тарттыбы сиздер дагы айтып коюңуздар. Ошол скутердин үстүнө туруп алып эле тепсе болот. Бирок атайын ушундай бир $150 по-моему болуш керек. Amazon'дон көрүп калып ушуну алгам. Скутерди бул жака бекитебиз. Бул артындагы көрсөңүздөр. Бул жакта
көрдүңүздөр, өзлөрүнүн амортизатору бар. Кичинекей 2 амортизатор бар. Мияка желекти тагып коюшкан, чтоб кичинекей балдар тепкенде жүрүп келаткан машиналар көрсүн деп. Азыр мен бул скутерга отурайын дагы, кантип жүрөт көрсөтөйүн. Мага жаккан аппарат. Бул жагын күйгүзөбүз. Бул жагын күйгүзүп алып туруп, анан могу районду сиздерге көрсөтүп чыгайын бир сыйра. Анда кеттик достор. Мен эмне үчүн бул районду сиздерге көрсөтүп атам? Америкага келген ар бир жаран квартира маселесин ойлош керек. Эң биринчиден квартира табыш керек, андан кийин жумуш табыш керек. Сиздер грин карта утуп келсеңиздер дагы, биздин районго келип эч качан квартира ала албайсыздар. Анткени сиздер деген грин карта утуп келгенде social security карточкасын, грин картаны деген 1 ай, 2 айдан кийин аласыздар. Бул жака келсеңиздер, биздин офиске кирсеңиздер, сиздерден биринчи очередь social security карточкасын сурайт. Эгер social security карточкаңар жок болсо, силердин историяңарды текшере албайт, анан айтып коет, кечирип коюңуздар, документиңер толук болгондо бул жака келиңиздер дейт. Ошон үчүн мекендештерге айтабыз, документ сурабаш үчүн сиздер деген Чикагога келишиңер керек. Чикагода мекендештер көп. Анан деген Бруклинге келсеңиздер болот. Андан тышкары Пенсильвания штатынын Филадельфия шаарына келсеңиздер болот. Андан тышкары Огайо штатынын Синсинати шаарына келсеңиздер болот. Азыр мен бир круг жасап келе калайын дагы, видеомду улантам. Достор, ушундай. Мага жаккан аппарат. Азыр өчүрүп коеюн муну. Сиздер деген Бруклинге келгенде, же Чикагога келсеңиздер, же болсо Синсинатиге келсеңиздер, же Филадельфияга келсеңиздер, сиздерден эч ким документти сурабайт. Анткени бул жака деген СНГдан көп жыл мурун келген адамдар келип, бул жака отурукташып, квартирадан квартира алып, ар кандай бизнестерди ачып койгон. Ошол жака келесиздер дагы, бул жакта деген ар кандай телеграм группалар бар. Бруклинде мен сиздерге көрсөткөм. Атайын чоң русская реклама деген газета бар. Ошол жактан эле рекламалардан таап, однокомнатный квартира, двухкомнатный квартира, трехкомнатный квартира, же болсо бир бөлмөдөн, бир квартиранын ичинен бир бөлмө алам десеңиздер, ошол телефонго чаласыздар. Чалып туруп ошол кишилер менен кезигесиздер дагы, алар сиздерге квартираны көрсөтөт. Могу квартира айына 1,5 миң турат. Двухбедрумный деп коелу. А может трехкомнатный болуп калышы мүмкүн, а может двухкомнатный болуп калышы мүмкүн. Ошол квартира эгер жагып калса, сиздерге айтат. 1,5 турат, 1,5 миңди мага бериңиз, мен депозит катары өзүмө салып коем. Андан тышкары ай сайын 1,5 миң төлөйсүз, жашай бересиз. Кийин квартирадан чыгам дегенде, мага заранее 1 ай, 2 ай мурун айтсаңыз, мен ушул квартирага башка клиент таап коем дагы. Анан сиз спокойно чыгып кете бересиз, жанагы мага депозит бербедиңизби? Ошол депозиттин эсебинен жашап кетесиз 1 ай. Анан мен башка кишини чыгарып алам дейт. Силерден бир дагы документ сурабайт. Атыңарды эле билип коет, эч кандай документ сурабайт. А биздин комьюнитиге келсеңиз, ошондой кыйынчылык болуп калат, документ сурайт. Документи жок десеңиз, анда квартирага силерди киргизе албайт. Ошон үчүн көптөгөн мекендештерден суранып кетебиз. Ошон үчүн дагы ал теманы дагы көп мекендештер билип калды. Анан мекендештер көп жерге келишет. Анан деген бул квартира маселеси дагы ар бир штатта ар кандай да. Кээ бир кымбат штаттар бар. Калифорния деген абдан кымбат штат. Бостон, Массачусетс штаты абдан кымбат. Биз турган квартирага $1,300 төлөйбүз. Трехкомнатный квартира, двухбедрум деп коет. Ушундай эле квартирада Бостонда болуп калса 2,800, 3,000ге чейин барат. Калифорнияда болуп калса 2,800, 3,000ге чейин барат. Мындай квартирада Нью-Йоркто, Бруклинде болуп калса, может 2,000 болуп калышы мүмкүн. Мындай квартирада Чикагода болуп калса, может 1,5, 1,8 болуп калышы мүмкүн. Ошон үчүн ар бир штатта квартиранын баасы ар кандай. Ошон үчүн баягы үй бүлөлөр келип атпайбы? 3 баласы бар, 4 баласы бар. Үй бүлө келгенде алар деген эме кылбайт да, бир комнатага тыгылбайт да. Ошон үчүн чоңураак квартира алышыңар керек.
эгер жаңгыз киши болсо бул абдан жеңил да. Азыр мен деген жаңгыз келем деген карындаштарга, инилерге айтып коет элем, эч нерседен коркпогула. Силердин түшүңөр жеңил болот. Бул жака келесиздер дагы bir $500 bir двухкомнатный болобу, трехкомнатный болобу, ошол квартирадан bir бөлмөсүн алып аласыз дагы жашай бересиз. Андан кийин bir жумуш таап аласыз. Андан кийин бул Америкага келгенде эмне үчүн көптөгөн мекендештерге оор болуп атат. Башында силер деген адаптация жок, тил билбейсиңер, жакшы жумуштарда иштей албайсыңар, анан көбүнчөсү азыр 95% келип туруп эле доставкада иштеп атпайбы? Күнүгө $200 табабыз дейт, кээ бирлери күнүгө $300 табабыз дейт. Алмаз байке азыр кичине слабый болуп калды дейт. Анан ошо кишинин санына да жараша болуп атпайбы? Канчалык үй бүлөдө кишинин саны көп болсо, турмуш кичине оорураак болот. Анткени деген жанагы жубайларыңыздар пока иштей албай кичинекей балдарды карайт. А өзүңүздөр болсо башында кээ бирлер стройкадан баштайт, кээ бирлер кафеде официант болуп баштайт, кээ бирлер повар болуп баштайт, кээ бирлер крыша жабат. Ар кандай жумуштар бар да. Ошол этаптарды өтүп жатканда анан сиздер деген жанагы айдоочулук күбөлүк аласыздар, документтерди чуктайсыздар. Анан деген кээ бирөөлөр деген IT жагын окушат, кээ бирөөлөр трак жагын окушат. Ошентип анан бир определенный убакыттан кийин, bir 1,5 жылдан кийин, кээ бирөөлөр 1 жылдан кийин, кээ бирөөлөр 2 жылдан кийин bir жакшынакай нукка түшөсүздөр дагы. Анан жашооңуздарда жакшынакай нерселер башталат. Биз дагы 2013-жылы келгенде көптөгөн мекендештер айткан, көп жылдан бери жашаган. Алмаз көздү жумуп туруп bir 1,5-2 жыл иштей бер. Андан кийин bir убакыты келет, баардыгы жакшы болот дейт. Ошондой биз дагы келгенде 2013-жылы келгенде биз дагы жыргап кеткен жокпуз да. Грузчик болуп иштедик, идиш аяк жуудук, кээ бир кыздар деген балдарды бакты, клининг деп коет, жанагы үйлөрдү, ар кайсы үйлөрдү барып жыйнаган күндөр болгон, кары апаларды, кары аталарды баккан кишилер болгон. Анан биз дагы максимум бир жумасына $500 гана тапчыбыз. Анан суббота, воскресенье күнү чыгып, анан дополнительный акча табалы деп, ар кандай базаларга барып грузчик болуп иштеп, кээ бирлер муякта мувинг деп коет, кээ бирлер көчүп атса, ошолорду көчүрүп, bir $100 таба алсак сүйүнүп, ой, бул жумада мен 500 эмес, $600 таба алдым, $700 таба алдым деп кыйынчылыктарды көрүп, квартирадан квартирага көчүп. Мен деле Бруклинге келгенде бир эле квартирада жашаган жокмун да. Мен дагы 5-6 квартираны алмаштырдым. Абдан оор күндөрдү көрдүм, стресске түшкөн адамдарды көрдүм, жумушу жок адамдарды көрдүм ошол учурда. Анан маалымат жок, бир туура эмес кадамдарды жасап, убактыбызды кетирген күндөр болду. Азыркы учурда эми абдан эле башкача күн болуп атат. Даже Мексикадан келген мекендештер кире калып эле бир жумада правасын алып атат, 2 айдын ичинде сошулун алып атат, жана айтып кеткендей, разрешение на работасын алып атат. Анан бул жакта да бекер тил үйрөткөн школдор бар да. Ошол жактан тилдерди окуп, жакшы жумуштарга кирип кетип атпайбы? Ошон үчүн ар бир замандын өзүнүн учуру болот. Биз келген учурда дагы ар кандай күндөр болгон, жакшы күндөр болгон. Азыркы келип аткан мекендештердин дагы кыйналып аткандары бар, жакпай калгандары бар, кетип калгандары бар. Ошон үчүн бул жакта тааныш болсо абдан сонун. Ошол тааныштар силерди тосуп алса, жумуш таап берсе, квартира таап берсе, көп эле мекендештерди көрүп атпайбызбы? Жаңы келгенде ушу бизди тосуп алышты, даже үйдөгү эмеректердин бүт баарын алып беришкен мекендештер болду деп. Чикагода мекендештер аябай ынтымактуу. Бирөө келиптир дегенди укканда көп мекендештер жардам бергенге аракет кылат достор. Ошон үчүн деген эч кандай коркунуч болбосун. Башында түшүк болот, оор болот, ошого чыдаш керек. Анан баардыгы бир нукка түшөт дагы. Абдан жакшы күндөр астыда деп коелу. Мен деген азыркы теманы квартира маселеси деп аткам. Анан көптөгөн таанышы жок мекендештер мага да жазып атпайбы? Биз коркуп атабыз. Бул Америкага келип калсак таанышыбыз жок болсо кандай болот деп. Менин деле тааныштарым келген, менин деле туугандарым келген, Алмазды түйшүккө салбай эле өзү да иштеп атса деп келип, анан ошол Чикагого келсе, ахарап эле ошол аэропорттун жанынан такси жалдап, анан бир арзаныраак гостиницага барып, кээ бир үй бүлөлөр 3 күн гостиницада жаткан күндөр болгон, кээ бир үй бүлөлөр 1 жума жаткан убактар болгон.
Bir байке чалып калган, мен Америкага келгенде үй бүлөм менен пока квартира жумуш тапканча 10 күн гостиницага жаткам деп. Эми башыңыздардан ошондой күндөр өтүшү мүмкүн. Оор күндөрдү канчалык адам көп көрсө, ошончолук бышат, ошончолук күчтүү болот. Ошон үчүн таанышым жок деп коркпогула. Чикагага келсеңер эми такыр эле эме кылбайсыңар, талаада калып калбайсыңар. Бирок достор, мен сиздерден суранып кете турган нерсем, бул Америка Кошмо Штатына келгенде жакшы бир даярдык менен келгиле да. Элдер кетип атат деп эле, мен дагы барам деп эле, анан эчтеке даярдыгы жок келсеңиздер, абдан кыйналып каласыздар. Абдан кыйналып каласыздар, достор. Ошон үчүн деген бул жака келатканда мен сиздерге бир историяны айтып берейин. Жакында Бруклинде менин ысык көлдүк бир иним бар, Нүкө деген. Ошо Ислам деген иним айтты, ошо Нүкө менен жакында сүйлөшүп калсам, жубайы айтини бүткөн. Ошо айтини бүтүп, айтишчик болуп иштеп жүрөт. Ошол кыз эмесинин келинчегинин бир подружкасы келиптир. Грин карта утуп бир жарым жыл мурун келиптир бул жака. Абдан катуу даярдык менен келиптир. Ал бул жака келгенде айтыптыр: "Мен эч жерде иштебейм. Мен үйдү дагы тазалабайм, кичинекей балдарды да бакпайм, повар да болбойм, сулуулук салонго да барып иштебейм. Мен $10.000 алып алып бул жака келдим. Мен катуу даярдык менен келдим" деп туруп, келери менен сразу айтини окуптур. Айтини окуп, ошол учурда англис тили дагы бар экен. Ошо англис тилин дагы көтөрүп, анан окууну бүтүп атканда жана резюмелерин тапшырыптыр. Манхэттенден бир күчтүү бир IT компания жумушка чакырыптыр дагы, сразу мына Америкага келип, бир да жумушта иштебей, азыркы учурда бир күчтүү IT компаниясында программист болуп иштеп атыптыр, достор. Анан кээ бир мекендештерди көрүп калып атпайсызбы? Андай даярдыгы жок. Чөнтөккө салган акчасы бир квартира снимать этет, бир двухкомнатный квартирадан бир бөлмө снимать этет, анан чөнтөгүндө $200 бар. Анан ошол кишилер ар кандай ойлорду айтып, элдердин оюн бузуп атат да. Мен да ошондой кишилер менен сүйлөшүп калам да. Бир мекендештерим чалып калат: "Алмаз байке, сиз айткандай эмес турбайбы?" деп айтып калат. Анан мен айтам да: "Сен качан келдиң?" десем, "Качан келдиң, каяктан келдиң, тилиң барбы, документиң барбы, кайсыл жерде иштеп атасың?" десем, айтат: "1 ай мурун келдим, через Мексика келдим" дейт. "Же англис тил билбейм" дейт, "же документтерим эчтеке жок" дейт. Анан жай чөнтөгүңдө кичине акча тыйын сала келдиң беле десе, ошол кээ бир мекендештер уже Чикагога келгенде машинасы жок, оокат болбойт деп айтып атпайсызбы? Чөнтөгүндө бир $200-300 бар. Анан жумуш, жакшы жумуш тапса дагы жумушка бара албайт да, машинасы жокчу. Мага дагы көптөгөн мекендештер чалганда мен дагы жумуш таап берген мекендештер болгон да. Бирок ошол жумушка машинасы жок, бара албайт. Анан кыйналат да. Кыйналат, кысталат. Тияка чойсо мияка жетпейт акчасы. Анан ошол мекендештер ар кандай сөздөрдү чыгарат да: "Америка болбогон өлкө экен, мияктан кыйналат экенсиңер" деп. Эгер ошол жигиттер катуу даярдык менен келсе, анда мага да чалбайт болчу, жумушу дагы астыга жылмак. Ошондой ойлорду айтып койдум. Эми үйгө кирели дагы мен бул операторду да бошотушум керек да. Бизге да тамак жасап бериш керек, сальмушканы караш керек, мектепке даярдаш керек дегенден кийин анан бул телефонду бир жакка коюп алып, сиздерге IT жөнүндө айтып берем. Достор, анда кеттик. Достор, бир кызык нерсе болуп атат. Мен өзүм негизи тарткан видеолорду эч качан кайталап көрбөйм. Анткени бул өзүң тарткан видеолордун ар бир детальдарын, ар бир минутасын эсиңе сактап каласың. Анан мен бүгүн видео тарта баштагам, силерге абдан жакшы маалымат берейин деп ойлогом. Азыр монтаж жасап атып, бүгүнкү күндүн монтажын жасап коеюн, эртең дагы видео тартып сиздерге жакшы маалыматтарды берейин, дух берейин, мотивация берейин деп ойлогом. Азыр монтаж жасап атып өзүмдүн күлкүм келди. Азыр берип жаткан маалыматтардын ичинде эч кандай жаңылык жок экен да. Мен деген YouTube каналыма мурда тартып жүргөн видеолорду эстеп атам да, эстесем баардык эле маалыматтарды бериптирмин. Грин карта боюнча башынан аягына чейин айтып бергем, кайсы жака келиш керек, мектеп маселеси жөнүндө видео бар, садик маселеси жөнүндө видео бар, трак жумушун башынан аягына чейин айтып бергем. Кантип кириш керек, кантип окуш керек, кантип экзамен тапшырыш керек, кантип кийин жумушка кириш керек деп, такси маселесин дагы айтып бергем. Таксиге кандай экзамендерди тапшырыш керек,
кантип жумушка кириш керек деп дагы толтура маселелер жөнүндө видео тартсам мен кайталанма болуп калат экенмин да. Мен сиздерге азыр эч кандай деле жаңылыкты киргизген жокмун. Азыр бүгүн тарткан видеолорду көрүп алып өзүм жаман болдум. Ошон үчүн кажети жокко да ойлоп калдым да кайрачы. Убакытты кетирип, мен эртең ойлогом, Салимушканы мектепке жеткизгенде мектеп маселесин айтып берейин деп, баардыгы эле түшүнүктүү болду да. Сиздер көчүп келгенден кийин бир райондого келесиздер. Мен ошону эле кайталайм да кайра элечи. Ошол райондун zip коду болот, ошол zip кодго баягы байланган high school, middle school, elementary school'дардын бүт баары ошол жака эметилген, бириккен. Ал мектепке балдарыңыздарды бериш үчүн ошол мектептин сайтына кирип заявка бересиздер, бир күнү барасыздар, балдарыңыздарды бересиздер. Кээ бир балдарды мектептен келип сары автобус алып кетет, жакын болсо өзүңөр машинаңар менен жеткизесиңер деп. Анын баарын айта бергенде уже кажети деле жок болуп калыптыр. Жыл сайын грин карта ойнотулат, октябрдын 6-7-синде башталат, ноябрдын бир 8-9-дарына чейин болот. Үй бүлө толтурса болот, атасы толтурса грин картаны жубайын кошуш керек, балдарын кошуш керек. Балдары деген 21 жашка чыкпаш керек, 20 жаш максимум да. Ошол балдардын бүт баарын өзүңүздөргө кошсоңуздар болот. Мурда үйлөнүп башка үй бүлө болсо мурда ошондогу балдардын баарын кошуш керек. Баягы мектеп окуучулары 18 бүткөнгө чейин балдар грин картага катыша албайт. Эгер ошол эле силер баягы грин картага кошкон балдар 18ге чыгып калса же болбосо өзүнчө бир үйлөнүп үй бүлөсү болсо ата энесинен тышкары өзүнчө грин карта ойносо болот. Туристтик виза жөнүндө айтып бериптермин. Ушул көптөгөн нерселерди мен азыр кайталанма кылып аттырмын да. Мен азыр бүгүнкү тарткан видеону көрүп, өзүм кичине капа болдум. Эчтеке деле жаңылык киргизген жокмун. Баягы эле кайталанма. Ошон үчүн сиздер деген жаңы чыгып келаткан, жаңы күч менен, жаңы мотивация менен Американын кызык жерлерин көрсөтүп аткан жана Өмүрбек инибизге окшогон дагы көптөгөн жаңы блогерлер чыгып атпайбы? Ошолордун видеолорун көрсөңүздөр, көбүрөөк маалымат алып, көбүрөөк мотивация алат экенсиңиздер. Анан мен азыр что-то настроениеде түшүп калды. Кайталанма экен. Ушуну менен токтотуп эле коеюн. Видео тартпай эле. Эгер маалымат алам десеңиздер, мурдагы эле видеолорду көрсөңүздөр болот экен. Мен YouTube каналымда бир 300дөн ашык видео бар. Ошонун башынан көрсөңүздөр, аякта жакшы маалымат берилген видеолордо кээ бир видеолор 300 эле киши көргөн, 400 эле киши көргөн видеолор бар. Андан көрө ошолорду көрсөңүздөр көбүрөөк маалымат алып, анан мотивация алат экенсиздер. Көп да мекендештер сурап калат, Америкага келгенде канча акча менен келиш керек, канча каражат менен келиш керек деп. Анан мен ар дайым айтам, канчалык запасы көп болсо ошончолук кыйналбайсыздар. Акча эч качан ашык болбойт. Ашып калса кайра MoneyGram услугасы менен Кыргызстанга же болсо туугандарга кайра салып ийсе болот деп. Ошондой да видео бар. Бир киши грин карта утуп алса, Америка Кошмо Штатына канча акча менен келиш керек, эгер үй бүлөдө жубайы менен эле жолдошу келсе канча акча менен келиш керек, эгер үй бүлөдө 2-3 баласы болуп калса канча каражат менен келиш керек дегендей видеолор бар. Ошон үчүн азыр чыгарып аткан видеолорум өзүмө кызыксыз болгондой көрүнүп атат. Кайталанып атат. Андан көрөк мен ушул комментарий жазган жерге ушул видеонун астына Telegram каналымды ссылкасын калтырып коеюн. Telegram каналыма катталгыла. Мен эртең дагы прямой эфирлерге чыгам. Бүрсү күнү дагы прямой эфирлерге чыгам. Жумушта иштеп жүргөн учурда дагы түз эфирлерге чыгып, ошол жактан силер күн менен баягы суроолоруңарды берсеңиздер, биз обсуждение жасап, эмне жаңылыктар болуп атат, ошол жактан маалымат берген кичине пайдалуу болуп атат да. Ошондой бир чечим болуп атат, достор. Мына үй бүлөдө уктады, эртең менен туруп кызыбызды мектепке жеткизебиз. Андан көрөк эртең бүрсү күнү бир 2 күн күчтүү эс алып алып туруп жумушка чыгалы. Эми жумуштагы азыр кичине слабый болуп атат. Мен деле азыр confirmation'ди көрсөтүп алам. Менин компаниям акыркы бир айда ар бир жума сайын канча зарплата берди деп. Меники азыр көрсөтсөм баары деле окшош.
азыр жумасына өзүңдүн трагың менен, өзүңдүн трейлериң менен эртеден кечке иштесең гросстун баасы 7000ден ашпай атат. Где-то 3000ден тегерегинде зарплата чыгып атат да. Эми зато үйдө отура берсең эчтеке болбойт. Зато бир ай иштеп келсем дагы ар бир жумада бир 3000дин тегерегинде болсо дагы бир 10 000, 12 000 доллар түшүрүп койсо болот. Ошон үчүн жалкоо болбойлу, иштейли, атайын Америкага иштейли деп келгендиктен, анан азыркы келип жаткан мекендештерге ийгилик каалайбыз. Оор болот, чыдаш керек. Америка эч кимди кармабайт. Жакпай калса кайра кетип калса болот, тырышып иштесе бутка турса болот. Ошон үчүн азыркы видеону көрүп жаткан ар бир мекендешиме бекем соолук, ишине ийгилик, аста койгон ой тилектер, максаттары ишке ашсын деп 5 сааттык видео тарткым келбей калды. Ашып кетсе бир 1 саатка жакындады. Көрүп коюңуздар, азыр дагы көптөгөн мекендештер айтат болуш керек. Бул Алмаз байкебиз мурдагы эле айтып жүргөн темаларын кайра эле кайталап видео чыгарып койду деп. Эми ар кимге ар кандай да, кээ бирөөнө жагып калат, кээ бирөөнө жакпай калат. Ошондой достор, анда эс алалы. Телеграм каналдан кезиккенге чейин сак саламатта болуңуздар.